Алай районунун тургуну Нуркамил Малабаев умра сапарына жөнөп жаткандардын бири. Ал өзү эле эмес жубайы менен бирге Сауд Аравиянын Жидда шаарына умрага аттанып жатат. Анын айтымында көптөн бери ниет кылып жаткан ою ишке ашып, эми улам жол жүрбөстөн Ош шаарынан түз эле Жидда шаарына учуп барышат. Азыркы ушул компанияга дагы бизди учуруп аткан Эрманас авиакомпаниясына дагы чоң рахмат, ушул элдин мүддөсүн бүтүрүп аткан. Мурун пересадка менен экен, кыйналып жетишкен. Бизге ошого каргандар бар, чаң эле чарчап калып, ибадат кыла албай. Азыр түз учуп атабыз, ошол өзү да биринчи рейс экен биздин печенебиз. Биз дагы ошол ибадат кыла турган жайга, дуа кабыл боло турган жайга кетип атабыз. Ушул Кыргызстаныбыздан тынчтык үчүн, бейпил жашоо үчүн дуа кылабыз. Ош шаарынан Жидда шаарына бул каттамды Жазира Travel туристтик компаниясы менен Air Manas компаниясы биргеликте ишке ашырууда. Алгачкы каттам болгондуктан мында баары умра сапарына аттангандар. Жарандардын айтымында бир алдын түз Жидда шаарына консо, экинчиден жол акыга делген акча каражаты сарамжалдуу болот дешет. Умра сапарына аттангандардын көпчүлүгүн Ош облусунун жана Ош шаарынын тургундары түзөт. Ниет кылдык эди, 1-2 жылдан бери. Ниетибизге Аллахын чексиз шүгүрлөр жетип, манту учкан жатабыз. Тууру Жиддага деп ажы башчыбыз ушундай деди. Алхамдулилла Жиддага жетип, Кыргызстанга жакшы дуаларды кылып келебиз деген ниетте кетип атабыз. Түз учуп жатканыбызга сүйүнүп жатабыз. Мурун ар жерде дам алып кайра барышчу экен. Кудайга миң катта шүгүр, биз биринчи кетип атабыз. Прямо Маккага барып түшөт экенбиз. Аллам ыраазы болсун. Умрага барууну каалагандардын дээрлик баары Жазира Travel туристтик компаниясы менен баргандыктан буга чейин жарандарда Ош шаарынан Жидда шаарына түз каттам болсо деген суроо талап көбөйгөн. Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен аталган компания атамекендик Air Manas компаниясы менен бул каттамды ачууга бел байлашкан. Түз каттам буга чейин жок болгондуктан умрага сапар алгандар Бишкек шаары аркылуу учуп барып жүрүшкөн. Кардарларыбыз аябай убакыттарды көп коротушту. Бул мисалы мурда авиакаттамдардын жоктугуна байланыштуу Бишкектен Бишкекке барышып, Оштон Бишкекке, ал кээде билесиздер Ош авиакаттамдарында үзгүлтүктөр көп болуп калат, кыш убактыларында өзгөчө. Ошол учурларда биз Бишкекке барып, такси менен жол аралык 15 саат, анан ал жерде күтүп, аябай мындай ыңгайсыз учурлар көп болчу. Ошон үчүн биз мындай дагы да кардарлар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында бүгүн ошол түз авиакаттамды ачтык да. Бул Air Manas авиакомпаниясы менен муну баса белгилеп кетиш керек. Air Manas авиакомпаниясы менен биргеликте болуп атат. Бул ошол атамекендик авиакомпания билесиздер. Air Manas атамекендик компаниясы эми каттамдарды дагы да көбөйтүүнү пландап жатканын маалымдайт. Жидда шаарына 150гө чукул жаран алгачкы каттам менен учуп жатат. Мындан ары Ош Жидда, Жидда Ош каттамы жумасына бир жолу каттап, ороз айында каттамдар мындан да көбөйөрү айтылды. Биз бүгүн алгачкы Жазира компаниясы менен Air Manas компаниясынын өнөктөштүгүндө биз биринчи жолу мамлекеттик кыргыз компаниясы болуп Ош Жидда сапарын баштап атабыз. Кудай буйрса, биздин жарандар, биздин ажы башчылар, биздин туугандар Жазира жана Air Manas'тын чогуу бир долбоорунун негизинде түз каттамга учууга мүмкүнчүлүктөр болот. Бул каттамдар мындан артык да регулярдуу түрдө учканга биз долбоорубуз бар. Алгачкы долбоор бул Жидда шаарына, анан кийин Медина, Рият шаарына пландарыбыз ошондой. Ош Жидда каттамы 2006 жылдан бери алгачкы жолу Кыргызстандын авиакомпаниясы менен учуп жаткан каттам болуп калды. Ош аэропорту жарандарга болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп берүүгө даяр экенин кошумчалайт. Кыргызстандын өзүнөн учуп жаткан үчүн өлкөнүн экономикасына аз да болсо пайдасын берет дешет. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен элге шарт түзүп бересиңер деген. Ошол шарттарды түзгөнгө мына бизге кардар болуп, биз Манас Air менен башка компаниялар менен келип учукка жардам берели, элди чогулталы деп мына жыйынтыгы бүгүн башталды буюрса. Мындан ары да өзүбүздүн Кыргызстан самолетторун да көбөйтүрөбүз. Ошол менен азыр иштеп атабыз биз. Буюрса элге жакшылык болот. Оштон, Бишкектен биз ушул рейстерди баштайбыз. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчиси Улукбек Марипов Ош Жидда каттамы ачуулуу планын айткан болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.